Саламатсыздарбы, эфирде эл өкүлдөрүнүн апта ичинде көтөргөн маанилүү маселелерин баяндаган парламент берүүсү. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Өлкөнүн ички дүң продукциясы алгачкы жолу 1 триллион сомго чукулдады. Эл өкүлдөрү министрлер кабинетинин төрагасынын республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетун укту. Кыз келиндерге карата зордук, зомбулук күч алды. Төрага ички иштер министрлигине терс көрүнүштөрдү жоюу талабын койду. Түнкүсү эмес күндүзү дагы жүрүү коркунучтуу болуп атат. Көңүл сыртында калган өзгөчө балдар. Убактылуу депутаттык комиссия майып балдардын ата-энелери менен жолукту. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламент жыйынында коомчулукту тынчсыздандырган көйгөйлөргө токтолду. Төрага өз сөзүндө кыз келиндерге жана балдарга карата жасалып жаткан зордук, зомбулук маселелерин көтөрүп, коомчулукту түйшөлткөн бул көйгөй күн сайын күчөп жатканын билдирди. Нурланбек Шакиев коомдук жайлардын бардыгына видео көзөмөл жабдууларын орнотуу зарылдыгын айтып, ички иштер министрлигин терс көрүнүштөрдү жоюуга чакырды. Биздин кыз келиндерибизге күндүзү түнкүсү эмес күндүзү дагы жүрүү коркунучтуу болуп атат. Бул жаатта албетте милиция иштеп атат. Мына тилекке каршы 3 ымыркайды энелери төрөп таштап кетип, бирок ошонун үчөөнү тең табышты. Бул абдан кейиштүү жагдай. Ушул жаатта өкмөт зарыл чараларды көрүш керек. Милиция ишти күчөтүлгөн тартипте алып барбаса, бул чоң коркунуч коомдо. Бул апта жогорку кеңеште министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2022 жылга республикалык бюджеттин аткарылышы, 2024 жылга жана 2025-26 жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджети боюнча баяндама жасады. Соңку жылдары өлкөнүн экономикасы тездик менен өсүп, кирешели болуп жаткандыгын айткан Жапаров, келерки жылы республикалык бюджеттин профицити 19,6 миллиард сомду түзөрүн билдирүүдө. Өкмөттүн алдыга жылдарга койгон планы туурасында кийинки материалда. 2023 жылы мамлекеттик инвестициялардын гранттарын эске алуу менен республикалык бюджеттин жалпы кирешелери 353 миллиард 504 миллион сом өлчөмүндө каралган. Анын ичинен салыктык түшүүлөр 289 миллиард сом өлчөмүндө аныкталган. Өткөн жылдагыдай эле 2023 жылдын республикалык кирешелериндеги негизги үлүштү салык кирешелери ээлейт. 2023 жылы өткөн жылга салыштырмалуу салыктык кирешелердин өсүшү да байкалат. Алсак 2023 жылы салыктык түшүүлөр 126,2%га же 60 миллиард сомго өсүп, 289 миллиард сом суммасында күтүлүүдө. Ал эми 2024 жылга мамлекеттик инвестициялык гранттарды эске алуу менен республикалык бюджеттин жалпы кирешелери 378,4 миллиард сом өлчөмүндө каралган. Ал эми чыгашалардын жалпы көлөмү финансылык активдерди эске албаганда 358,8 миллиард сом өлчөмүндө деп белгиленүүдө. Жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Кыргызстандын ички дүң продукциясы өлкө тарыхында алгачкы жолу триллионго жетип жатканын билдирди. Урматтуу Садыр Нуркожоевичтин командасы 1 декабрда биздин ички дүң продукциябыз 1 триллион сом болот деп күтүп атабыз да. Биз экономикадагы дисбаланстарды оңдой баштадык. Доход менен расходду оңдоп, мына сиздин астыңызга келдик. Мына биз азыр профицит менен келип атабыз. Инфляциябыз однозначный бүгүнкү күнү. Министрлер кабинетинен билдиргендей, алардын алдын ала эсептөөлөрү боюнча 2024 жылга республикалык бюджеттин профицити 19,6 миллиард сомду түзүүдө. Бул жакшы көрсөткүч экендигин айткан эл өкүлдөрү тыштан алынып жаткан насыяларды натыйжалуу пайдалануу зарылдыгын белгилешти. Акыркы жылдары ушул насыяларды бир эффективдүү жумшап жаткандыгы боюнча бир мониторинг барбы сизде? Ким жүргүзүп атат муну? Насыяны кандай иштетип атабыз? Эффективдүүлүгү боюнча ар бир бизде исполнительный агентство бар. Бардыгы жыл сайын биз кабинет министрине бардык министрликтерди көрсөтөбүз. Ошол өзүнүн аткарылышына жооп беришет. Бирок бүгүнкүгө чейин аткарылышы 70%, былтыр өзүңүз билгендей 100% болгон. Ал эми эл өкүлү Марле Маматалиев өлкөдө жумушсуздуктун деңгээлин төмөндөтүү, жаңы жумуш орундарын түзүү боюнча көрүлүп жаткан чараларга кызыкты. 23 жылы жумушсуздук канча пайызга азайды? Канча жаңы иш орун түзүлдү жана 24 жылы түзүлөт. Анын алкагында
канча жаңы завод, фабрика, ишканалар ачылды 23-жылы, жана 24-жылы пландаштырылат, ачылат. Анын алкагында анан канча айлык дотациядан чыгат. 3 жылдын ичинде 60 ири ишкана жалпысынан 1 миллиард долларга жакын инвестиция болду. 7700 жумуш орун түзүлдү. Курулуш материалдарын чыгаруу 14 мекеме, тигүү тармагында 22 мекеме, тоо кен өндүрүү 7 мекеме, тамак аш кайра иштетүү 15 мекеме, металлургия 12 мекеме. Ошондой эле талкууда жакырчылыктын деңгээлинин өсүшү, пособие алган үй бүлөлөрдүн саны боюнча да кеңири айтылды. Баягы пособие действительно ала турган адамдардын колуна берип, алар 1 жыл, 2 жылда ошо жакыр үй бүлөдөн орто жашаган үй бүлөлөрдүн катарына кошуш керек. Бул өзүнчө бир программа менен иштешибиз керек. Бизде көпчүлүгүндө мындай популизм менен иштейбиз да, албай турган адамдар, мына Акылбек туура айтып атат. Биз баягы жергиликтүү акимиятта иштеп атканда ушуну факты менен 2-3 жетекчилерди де сунуш берип алганбыз. Миллионерлер Акылбек Сөнбеевич, мына чоң ресторандарды иштеткен, чоң магазиндери бар. Райондун центринде чоң магазиндерди иштеткендерди пособие берип жүргөн фактылар барды. Аталган маселе кийинки күнү эле жалпы жыйында талкууга алынды. Жыйында баяндама жасаган министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөнүн экономикасында жакшы жылыштар болуп жатканын, ошону менен бирге эле соңку жылдары Кыргызстан материалдык техникалык жактан күчтөнгөнүн билдирди. Пландарыбыз программалык долбоорлук модельдерди түзүү, өнөр жай продуктыларын кайра иштетүү, айыл чарба продукталарын кайра иштетип экспорттоо, тигүү тармагынын контракттык өндүрүшкө өткөрүү, металлды кайра иштетүү, базальтты иштетүү, бульдозерлерди чогултуу, жер семишктерди чыгаруу, текстиль жана жип ийрүү өндүрүшүн жандандыруу, курулуш тармагында ири ишканаларды ачуу жана курулуштарды жүргүзүү. Ошондой эле Акылбек Жапаров жарандарды турак жай менен камсыз кылуу тармагындагы иштерге токтолду. Маалым болгондой, республиканын бардык аймактары боюнча үйлөрдү куруу үчүн 2024-жылы мамлекеттик ипотекалык компанияларга 1 миллиард сом берилгени турат. Наркы арзан жана элге жеткиликтүү рыноктун шарттарында өзүбүз үйлөрдү кура баштадык. Бишкекте эле 6000ден ашык квартира курулуп жатат. Жакынкы арада 100 миллион доллар Сауд Арабиясынан алып берип баратабыз. 79 миллион долларды Ислам өнүктүрүү банкынан алып берип, гектагы буюрса бүт жерде, мына азыр Жалабатта курула баштады, Нарында курула баштады, бүт чоң-чоң шаарларыбызда, колубуздан келсе айылдарга чейин жетейин деп атабыз. Баарыбызды улуттук ички дүң продуктунун көлөмүнүн 1 триллион чекке жеткени менен куттуктайбыз. Бул абдан жакшы жаңылык. Соңунда эл өкүлдөрү 2022 жыл үчүн республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетту. Кыргыз Республикасынын 2023 жылга жана 2024-2025 жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджетти жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жана Кыргыз Республикасынын 2024 жылга жана 2025-26 жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджети жөнүндө мыйзам долбоорунун биринчи окууда колдоп беришти. Ушул жылдарга чейин мамлекеттин жылдык бюджети таңкыстык менен кабыл алынып келген болсо, азыр андай көйгөйлөр артта калды. Өлкө казынасы мурдагы жылдарга салыштырмалуу кирешелүү. Мындай пикирлер парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин жыйынында айтылды. Комитет мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын 2023 жылга жана 2024-2025 жылдарга республикалык бюджети жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулашты. Жыйында баяндама жасаган финансы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев жылдагыдан бюджеттин тартыштыгы азайганын билдирип, анын себептерин түшүндүрдү. Эгерде 2023 жылда бюджеттин түзүүдө биз мамлекеттик башкаруу секторунун бюджетин же консолидацияланган бюджеттин ресурстарынын 503,4 миллиард сом деңгээлинде пландасак, учурдагы аткарууда бул көрсөткүч 577,5 миллиард сом суммасында күтүлүүдө. Же өсүү 74,1 миллиард сомду түзөт. Министрдин орун басарынын баяндамасы депутаттардын суроо талаптарын жаратты. Депутат Алишер Эрбаев Кыргыз-Турк инвестициялык фондунун тагдырына кызыкты.
Сиздер буга чейин айткансыздар да, Кыргызстанда 500 миллион долларлык инвестициялык фонд түзөбүз, Кыргыз Түрк депчи. Эмне болду ушу? Ал жака сиздер усталдык капиталына жанагы 70 миллион долларды кошобуз дегенде Кыргыз тарап. 70 миллион акча каражаттын булактарын таптыңыздарбы, таппадыңыздарбы? Ооба, бюджет аркылуу каралат. Биз Каралды, каралбады? 23-жылга каралган. Эгерде биз ошо ишке кирүү күчүнө макулдашууну ратификациядан кийин өткөзсөк, карап беребиз аны. 24-жылга да каралган. Министрлер кабинети көмүскө экономиканы жоюуга аракет жасап жатат. Бирок эл өкүлү Акбөкөн Таштанбеков айрым чиновниктер тарабынан дагы да салыктар жашырылып жатканын айтты. Бул базанын алдындагы жерлер жайыт катары эле акча төлөнүп атат. Бирок иной катары колдонуп атат. Анан жолу оңой эле экен да, баягы көк китеп же болбосо кызыл китеп албаса эле налоговый айтат экен, эми регистрациясы жок, иной эмес болуп анан кийин депчи, эми 12 сом төлөп атабы бир гектарына же болбосо 2 сом, 4 сом 1 квадратный метрине, айырмасы асман менен жер. Бирок карап турсаң баары эле мына бирөөсү мурунку бандиттердики экен, ачык эле турат. Бирөө өкмөткө караштуу, өкмөттө төлөбөйт экен. Буга чейин айыл чарба тармагын көтөрүүгө миллиарддаган каражаттар бөлүнгөн. Бирок анын пайдасын карапайым эл сезбей жатат дейт депутат. Ар бир кыргызстандык жаран ушул айыл чарбанын политикасын өзүнө сезиш керек да. Мындай жакшы туура тамактаныш керек, полный жана калорияларды жейиш керек мисалы үчүн. Азыр айылдарга барып, эл менен мына биз жакында эл менен жолугушуп келдик. Эт жебеген үй бүлөлөр бар экен. Ушуга мындай ким жоопкерчилик алат? Неге biz бюджеттен аябай чоң акчаларды бөлүп атабыз айыл чарба секторуна? Неге биздин айылдарда элибиз эт жебейт? Неге кош бойлуу аялдардын ден соолугу начарлап кетет? Буга ким жооп берет? Мамлекетти өнүктүрүүнүн негизги булагы болгон айыл чарба тармагында аткарыла элек жумуштар дагы да көп. Комитет төрагасы Аманкан Кенжебаев айыл чарба министрлигинин логистикалык багытында алып барып жаткан иштерине кызыгып, министрликтин маалыматын сурады. 19 000 тонна будай алдыңар. Дихандарга квота менен бердик. Бир да дихан өткөзгөн жок. Бүт ортомчулар өткөздү. Россиядан алып келди дагы, накесер өткөздүңөр. 24 сомдон алдыңарбы будайды быйыл? 23 сомдон алдыңар матрезервке. 40 000 тонна. 40 000 тоннаны 23 сомдон алдыңар. Россиядан келген будайдын баасы бүгүн 18 сом. 18 сомдон Россиядан алып келип кетирип, өзүңөр кайра алдыңар матрезервке. Мамлекет өзүбүз алдап атабыз да, эң обидный ушу болуп атат. Жыйынтыгында комитет Кыргыз Республикасынын 2023 жылга жана 2024-25 жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджети жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдоп беришти. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинде Түрк инвестициялык фондун уюштуруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда каралды. Түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы түзүлүп жаткан фонддун максаты ишкерлерге колдоо көрсөтүп, экономиканы өнүктүрүүгө багытталууда. Фонд түрк тилдүү мамлекеттер уюмунун ортосундагы экономикалык инвестициялык абалды жакшыртуу, карым-катнаш алакаларды бекемдөө, мындан тышкары приоритеттүү бизнес долбоорлорду каржылоо үчүн ресурстук база болмокчу. Фонддун уставдык капиталы 500 миллион акш доллары болору мерчемделүүдө. Түрк инвестициялык фондун түзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору сунушталып жатат. Бүгүнкү күндө түрк мамлекеттеринин уюмунун ишмердүүлүгү саясий, социалдык, экономикалык, маданий, гуманитардык жана илимий техникалык кызматташтыктын кеңири чөйрөсүн камтыйт. Ар бир тарап уставдык капиталдын бирдей үлүшүн 70 миллион доллар өлчөмүн төлөйт. Мында капиталдаштыруу 3 жылдын ичинде 4 этап менен транш менен бекит. Ошону менен бирге бул фонддун негизги максаттары экономикалык өнүктүрүү, өлкөлөр ортосунда соода экономикалык кызматташтыкты чыңдоо, ошондой эле чакан жана орто бизнес менен ири инфраструктуралык долбоорлорду каржылоо болуп саналат. Чакан жана орто бизнести колдоого багытталган фонддун ичинде Кыргызстандын үлүшү 70 миллион акш долларын түзөт. Жана 3 жылга республикалык бюджеттен төлөнөрү айтылды. Депутат Чингиз Айдарбеков фонддун башкы кеңсеси Түркияда жайгашса, анын өкүлчүлүгүн Кыргызстанда уюштуруу маселесин жана жыл сайын фондко которулуучу бюджеттик каражаттардын булагын тактады. 70 миллион доллар ар бир мамлекет салышы керек. Биринчи жылда, кийинки жылдан баштап 18 миллион доллар биз салышыбыз керек. Ушул бюджет каралдыбы? Бюджетте каралган. Кайсы бирине де? Мен тапкан жокмун.
Минфин жардам берип коесуздарбы? Бюджетте түрк фонду. Бул төлөмдүк мүчөлөр аркылуу каралган республикалык бюджеттен. Жалпыбы? Ооба. Өзүнчө бөлөк мындай багыт Членский взносы деп коебуз, ошо членский взностун баардыгы кирет ошо. урматтуу байдамачылар, экономика министринин өкүлү, сиз азыр 13-чүсү берене деп айтып атасыз. Кайсы жерде Бишкек шаары деп жазып турат? Же Кыргызстан жазып турат? Айтсаңыз? Бул жака так жазылды деп биз айткан жокпуз. Биякта так жазып турат, Стамбул шаарындагы бул өзү штаб-квартира. штаб-квартирасы болот. Өкүлчүлүк Кыргызстандагы кайсы жерде жазып Биз турат? ал боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Бул жакта отдельный на любой территории стран членов деген кирди. Жо, алдын ала кандайдыр бир кепилдик Кыргыз тарабына берип атабы? Өз убагында биз баштаганбыз. Ушул демилгеси Кыргыз тарабында болгон. Анан кийин ушундай эме кемчиликтер болду, пайда болду. Өнүккөн мамлекеттерге тең келүү жакшы жышаан жана мыкты аракет, бирок мындай фондко кошулууда өлкөнүн потенциалы жетеби? Тагыраагы Кыргызстан туруштук бере алабы? Мисалы биздин ВВП 10 миллиардка жетпейт. Туурабы? Азербайжандыкы бир 55 миллиард, бизден бир 5,5 эсе көбүрөөк. Өзбектердики бир 70 миллиард, казактардыкы бир 150 миллиардка барат. Анан ошолор менен бирге жанагы тигилерге теңелип бутун сындырган өрдүк окшоп калбайбызбы? Ар биринин өзүнүн кирешесине, калкына, потенциалына жараша эле кылсаңар кандай болот эле? Рахмат. Бул боюнча бизде дагы эсептөөлөр жүргөн. Анан финанс министрлиги белгилеп кеткендей, бул бюджеттен каралып, такталып, ошондой чечим кабыл алынган. Тармактык комитеттин өкүлдөрү сунуш пикирлерди эске алуу менен экинчи окууда колдоп беришти. Суук түшүп алдыда кыш мезгилине саналуу гана күндөр калды. Азыркы учурда жерлерде кышка камылга көрүлүүдө. Жооптуу тармактар калкты үзгүлтүктүз электр энергия менен жана жылуулук менен камсыздоо аракеттерин көрүшүүдө. Ага ылайык Бишкектеги жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоорун ишке ашыруу үчүн 6 миллион 900 миң АКШ доллары бөлүнөрү айтылды. Кененирээк Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин жыйынынан көрүүгө чакырабыз. Тармактык комитетте Кыргызстан менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоорун кошумча каржылоо тууралуу мыйзам долбоору каралды. Бишкектин түштүк бөлүгүнүн ысык суу жана жылуулук энергиясы менен үзгүлсүз камсыз кылып, жана абоненттерди жылуулук тармактарына кошкон мүмкүнчүлүк пайда болот. Министрдин орун басарынын берген маалыматында бүгүнкү күндө Бишкек жылуулук тармагы 5 миңден ашуун имаратты жылытуу максатында жылуулук энергиясы менен камсыз кылууда. Алардын ичинен 3500дөн көп батүрлүү турак үйлөр, 1100 жеке турак жайлар, 2000ден көбү коомдук имараттар. Бул эми жана примерно Дубровский деген кафе бар го, ошондон баштап аркы Дасмияга чейин параллельно дагы бир нитка болу менен, ошон менен Запад деген көбүнчө Асанбай 12-чи микрорайонго пропускной способностьти жакшыртып берет. Анан Алматинкада жаңы салынган үйлөрдү кошконго мүмкүнчүлүк берет. И ошол южный микрорайондо развитие ошол эле центральный теплосетке кошконго мүмкүнчүлүк берет да. Азыркы учурда көпчүлүк өткөргүч түтүктөр иштөө ченеминин мөөнөттөрү аяктап алмаштырууга муктаж. 25 жылдан бери иштеп 70%-нын техникалык абалы өтө эскирген. Андыктан Бишкек жылуулук борборуна күч келбеши үчүн автономдук жылытууну көбөйтүү керектигин депутат белгиледи. ТЭЦти көрдүк, ТЭЦке гарантия эми Удайстарсын билесиз, бир жыл кандай болгон. Ар бир микрорайондордо автономный өздөрүн жылытуучу система өтүш керек да. Кээ бир жерде билесиз, иштеп атат ошондой. Автономный электричествого өтүш керек. Азыр биз түрк компания менен бир меморандум түзүп иштеп атабыз, уже специалисттер келип, азыр обследование кылып атат. Биздин көп жылдан бери иштебеген, 90 жылдан бери иштебей калган Бишкек Сельмаш заводдун котельный бар. Азыр ошол жака инвестиция тартып кирип атабыз, меморандум кол коюлган. Кубаттуулугу 400 мегаватт жылуу мощь кубаттуулук и 100 мегаватт электрический мощность газ боюнча. Мындан тышкары алар да кийинчерээк тиги Бишкектин ТЭЦ-2 жылуулук электр борборунда бай ишке киргизгенге каралып атат. Ошону менен жана теплосеттер жаңыртуу боюнча да ошол проект менен кирип атат. Алар өз акчасы менен кирип эле бизди мындай
толугу менен жасап, анан көп жылда кайра акчасын отбивать эткенге сүйлөшүүлөр болуп атат. Буга байланыштуу аталган макулдашуунун долбоорунда белгиленген бардык иш-чараларды ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн 6 миллион 900 миң акш доллары өлчөмүндө кошумча кредиттик каражаттар бөлүнөт. Насыя 50 жылга 0% чен менен берилүүдө. Бул мыйзам долбоорун колдош керек, себеби дегенде проценти жок пайыз болуп атат биринчиден. Экинчиден, Таласкар, бул жылуулук боюнча тарифти бир карап атасыңарбы? Сунуш барбы ушул боюнча? Ооба, Кундуз Кошалич, бул боюнча тариф саясат каралып атат. Айтып кеткендей, коммерческийлер, бюджетныйлар азыр себестоимость боюнча уже отпуск болот жаңы жылдан баштап. Комитет мүчөлөрү алынган каражаттарды максаттуу пайдалануу жана аларды өздөштүрүүдө коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөөнү сунуштап, жылуулук менен камсыздоочу компания тарабынан иштерди так жүргүзүүнү табышташты. Соңунда комитет мүчөлөрү колдоп беришти. Корктун долбоорун добушка коем, урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Сунуштар менен кошо. Каршы калыш жок, чечим кабыл алынды. Суу Кыргызстандын зор байлыгы, бирок акыркы убакта суу саясаты чаржайыт болуп, бирдиктүү иш жүрбөй жатат деген эл өкүлү Эмил Токтошов бул жааттагы реформалык иштерди колго алуу керектигин билдирди. Эл өкүлү өлкө президентине жана парламенттин тармактык комитеттерине кайрылып, суу ресурстары боюнча жоопкерчилик бир министрликтин мойнуна жүктөлсө, иштин илгерилешине көйгөйдүн жаралбоосуна негиз берерин айтты. Депутаттын маалымдашынча, биздин шартта иш жүзүндө мөңгүлөрдү көзөмөлгө алган өзгөчө кырдаалдар министрлиги болсо, ал эми жер алдындагы суу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин компетенциясында. Таза суу менен камсыздоо жагына архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги жооп берсе, сугат сууларын, ирригация системасын Айыл чарба министрлиги тейлейт. Суу ресурстары боюнча мониторинг, анализ, илим иштер бардыгы бирдиктүү системада болуп, жооптуу бир орган иштеш керек. Жаңы ыкмалар, илимий техникалык жетишкендиктер, маалыматтык базасын санариптештирүү бул мезгилдин талабы деп эсептейм. Жогоруда айтылган сунуштарды ишке ашыруу үчүн суу ресурстары жана запастарын реформалоо үчүн менин сунушум суу ресурстары жана ирригация министрлигин түзүш керек. Бул министрликтин алдында суу ресурстары боюнча илим изилдөөчүлөрдүн баарын иретке алып келиш керек. Ирригация изилдөө, гидрогеология институттарын жана мамлекеттик суу кадастрын түзүш керек. Ошондой эле эл аралык институттардын жана бюджеттердин каражатына курулган биздин таза суулар, бассейндер, ирригацияларды, объекттерин сактап калуу бул эң курч көйгөй мамиле. Өлкөдө Даун синдрому, шал жана аутизм оорулары менен жабыркаган балдардын саны күн санап көбөйүп, алардын мыйзамда каралган укуктары сакталбай келет. Мындан улам жогорку кеңеште атайын убактылуу депутаттык комиссия түзүлүп иш алып барууда. Бул жума аталган комиссия ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери менен жолугуп, медициналык жардам, жөлөк пул алуудагы көйгөйлөрүн укту. Кененирээк кийинки материалда. Азыр мына айтылган бар бияк. Кыргызстанда аутизмге чалдыккан 243, Даун синдрому менен жабыркаган 619, шал оорусунан жабыркаган 384 бала бар. Бул расмий айтылган сандар гана. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын көйгөйлөрүн иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Эмил Жамгырчиев билдиргендей, өлкөдө өзгөчө балдар үчүн түзүлгөн шарттар өтө начар. Аларга берилчү жөлөк пулдун көлөмү да аз. 8000 сому бул жөлөк пул болсо, 7000 сому жанагы жеке ассистентке деп бөлүнүп атат. Жеке ассистенттин 1225 сомун, 1230 сомун тилек каршы патентке деп кармап коет. Жалгыз бой энелер боюнча, жалгыз бой энелер бүгүнкү күндө көбү батирде жашашат, ал эркектерге жоопкерчилик жок. Болгон алимент экен, ал алиментти дагы толугу менен бербейт. Берсе дагы бөлүп берет, ошондой жоопкерчилик жок. Эркектерди мындай учурда жоопкерчилигин кандай кылып жогорулатабыз деген сунуш мынакей биздин депутаттардан азыр мыйзам долбоорунун үстүндө иштеп атабыз. Талкууга чакырылган өзгөчө балдардын ата-энелери аларды түйшөлткөн негизги маселе медициналык жардам алуу экендигин айтышат. Айтымдарында Даун синдрому, аутизм менен жабыркаган балдарды реабилитациялык борборлордо дарылатууга чоң суммадагы каражат керектелет.
Азыркы күндө бизге ошо ресурсный центрлар жок болгондуктан биздин мамлекеттик да бизге ошо эң биринчиден ошол керек болуп жатат да. Анткени баалар бир эле специалисттики 500 сомдон жарым саатына 500 сомдон, меники 2 бала болгондуктан 1 сааттан кирет, бир специалистке 2000ден төлөйм. Андан тышкары бир күндө 3-төн 4төн сабакка кириш керек болот да. Жанагы бизде Келечек, Ак суу, Максат деген центрлер бар да, республиканский, ошолорго именно с аутизмом, умственная отсталость деген балдарды албайт. Синдром Дауна, эпиактивность. Ошо боюнча суроо берейин деп келгенде эмнеге алынбайт, эмнеге силер балдарды бөлөсүңөр? Кыргызстан боюнча единственный Ак суу экен, ошол реабилитационный центр ДЦПларга. Ошол себептен бул кабыл алам только очередность көп болуп атат дейт. Мен ошон үчүн азыр мен кагаз жүзүндө даярдап атам, комиссиянын чечимине Кудай буйрса өкмөткө сунуштайбыз. Ошол жерде азыр бүгүн 150 бала жатат экен. Дагы 50 балага жаткыза турчу шарт түзүүгө бир зданиясын биз жаңы куруп берип койсок, Кудай буйрса баягы бат-баттан очередь жылат дейт. Ошон үчүн сиздерге маалымат ретинде Ак суудан албай койбойт. Алар только ал жерге азыр биз штатында чечип берсек, психолог, невролог деген сыяктууларды ушул аутизм менен иштегенге Кудай буйрса ал да чечилет го деген ойдомун. Ошондой эле майыптыгы бар балдар тиш дарыгерине көрүнүү үчүн 60 миңден 80 миң сомго чейин каражат керек. Оор койгон маселе тиш оору экен. Ал өзгөчө балага тишин жасаш үчүн бир гана жолу бул уктатып туруп жасаш керек экен, тилеккаж. Уктатканың болсо наркозуң 50 миң сомдон 80 миң сом экен. Бул бериле жагы. Ошол боюнча мынакей бюджетке карагыла деп биз каржы министрлигине айттык. Бияктан да азыр адистер айтып берет. Ошол каякта калбаган бир 20 миң доллардын аппарат экен. Ушу мамлекеттин дегенин алып койсо, ал уктата турган, чоң да жардам бере турган, соопчулук иш кыла турган бир ушундай жолдорун таптык, ошону сунуш катары беребиз. Бул өтө көп акчаны талап кылбайт. Андан сырткары өзгөчө балдарды бала бакчаларга орноштурууда атайын мектептерде окутуу маселеси жаралат. Убактылуу депутаттык комиссия өзгөчө балдардын ата-энелери тиешелүү мамлекеттик органдардын адистери менен баарлашкан соң комиссиянын мындан кийинки иш планын бекитти. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев улуу атамекендик согуштун ардагери, белгилүү калемгер, улуу агартуучу Жунай Мавляновдун 100 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Иш-чарада сөз сүйлөгөн Нурланбек Шакиев жазуучулук менен катар агартуучулук менен да алектенген Жунай Мавляновдун өмүр жолу көпчүлүккө үлгү экендигин белгиледи. Андан тышкары, өмүр жолунда Жунай Мавлянов коомдук маданий иштерге жигердүү катышып, кыргыз маданиятын дүйнөгө таанытууда зор эмгек жумшаган. Улуу менен кичүүгө бирдей кылган мамилеси, сен жашың төмөн экен же сен жашың улуу экен дебестен шунчалык акаяндай мелмилдеп туруп угуп, ошондой каныктырып саган суусундууну кандыргандай кылып жооп берет эле. Шунчалык акылы, даана, мыкты кемеңгер болчу. Кыргызда жакшы сөз бар, кебин элге айтпаса, кемеңгерден не пайда дейт. Мына ушундай биздин кемеңгер агабыз, мен ойлойм, кыргыз элине, кыргыз журтчулугуна бир топ кемеңгер сөздөрүн айтты, чыгармаларын жазды. Мына быйыл 100 жылдыгын белгилеп отурабыз бул жерде. Жунай агабыздын экинчи өмүрү согуштан кийин болсо, ал көз өткөндөн кийинки өмүрү анын чыгармалары менен уланууда. Жазган китептери, романдары, повесттери кайрадан басылып чыгып атат. Кыргыз окурмандарына, кыргыз журтчулугуна эмес, ондогон тилдерге которулуп чыгып атат. Жалпы түрк дүйнөсү таанып, дагы терең билип атат. Мунун өзү биз үчүн чоң сыймык. Биз жаштар ушу Жунай агабыздын адам катары, устат катары, мугалим катары өзүн алып жүрүүсү, сүйлөгөн сөзү, берген билимин сөзсүз кийинки муундарга өткөрүп беришибиз керек. Парламент берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктарды интернет желесине баш багып кеңеш KG сайтынан окусаңыз болот. Сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.